Nur mechitinin жана Имам Азам медресесинин кошуналары окуу жайды зыярат кылышты. Иш-чаранын алкагында балдарга төө жана пони минүү уюштурулуп, алардын шат күлкүсү айланага өзгөчө көрүп берди. Ата-энелер да перзенттери менен бирге кубанычка бөлүнүп, майрамдык маанайды чын дилден сезишти. Саламатсыңарбы? Мен ошол Атарбаева көчөсүнүн тургуну болом. Бул жерде 15 жылдан бери жашаймын. Мечит келгени биздин тазалык биринчиден сакталды. Аябай мечитке ыраазыбыз. Биз бүт баарын тазалап кетишет. Жолду да, жолго чейин шыпырып кетишет. Ошого абдан ыраазыбыз. Мечит болгондон бери алдын ала тегерегибиздин баары тазарып, көгөрүп, гүл өсүп ошондой болду. Анан бүгүн да мынакей сонун майрам кылып беришти. Мен жөн эле кызым менен эшикке чыккам. Анан берде майрам топтошкон балдарды көрүп келсек, мына кызым аябай кубанып атат. Мен да кубанып атам. Жөнөкөй эле күн бизге майрам болду. Жана зоопаркка деле алып барбайбыз балдарды, бирок мына өзүнчө зоопарк болду. Бүгүн айтып келатам да бул кызыма. Балам да жүрөт биякта. Ошол күнүбүз жакшы өттү. Рахмат. Мен деле ошо Оторбайга неберем бар эле, ошого келдим эле. Келсем маанай жакшы, карачы баары төөлөр бар экен, төө куштар бар экен. Ажайып жакшы эле болуп атат бижен, жакшы эле болуп атат. Кудайга шүгүр. Алла ыраазы болсун. Медресенин балдарына, окуучуларына, окуткан устаздарга дагы миң мертеме шүгүр дейм. Ар дайым ушундай элер ачыла берсин, Кара Балтага жаңылыктар көп боло берсин, жаңылана берсин. Ошону каалайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен ушул Кара Балтанын тургуну болобуз. Ушул Нур мечитте кошуна болобуз. Аты жөнүм Кыргызбаев Рашид. Ачыгын айтыш керек, буга чейин аябай мындай кооптуу райондордун бири болгон. Азыр Аллага шүгүр, баары ушул Нур мечит салынгандан кийин баары иманга келди, Алла Таала алып келди баарын. Азыр ошо Кара Балтага нуру болду бул жер. Атына жараша. Ушул жакын жашаган кошуналарга айта кетчү дагы бир эме, ушул жерге азыр чоң мечит салынып атат. Ошого келип бирге иш-чарага катышып, колдон келген салымыбызды кошсок деп чакырат элем. Саамалыктын соңунда устаз катышуучуларга белектерин тапшырып, келген конокторго ак тилегин айтып батасын берди.